Саламатсыздарбы? Мен бүгін Кыргыздын негизги көйгөйү жөнүндө айтып берейин деп атам. Бир көйгөй бар. Ал мындай жаткан бош жерлер. Тикенек басып жатат. Шыбактан башка эч нерсе өспөйт. Жөн эле жатат мындай, тала. Эч ким иштетпейт. Анан ушундай жерлерди көрөт дагы эл. Ыдырыс, ушул жерде ушунча жер жатат. Ошону эмнеге бизге участка кылып берип койбойт өкмөт дешет. Анан мен айтам, айланайын, бизге дагы өндүрүш керек. Бизге дагы бир завод, фабрика керек. Ал жер турса туруп турсунчу. Ошол жерди эртең ээлеп алып, участка кылып алып, же мындай жумуш орун жок, же өндүрүш жок. Анан барып эле Орусиядан, же болбосо бир башка чет мамлекеттен иштеп, акчаны таап келип, анан кайра эле ошолорго бир неме сатып алам деп, акчаны ошолорго кайрадан сыртка чыгарып берип отура беребизби деп атып, кээ бир мага чалып, менден жер доолаган кишилерди ошентип атып бараң токтотом. Алар кадимкидей ушул мына жерде жер турат, ошону бөлүп бере калсын. Мына жерде мынча гектар жер бар, ошону бөлүп бере калсын деп эле мындай эме кылышат да, мындай кадимкидей доомат тартышат. Экинчи дагы бир нерсе бар, бул мындай. Бизде окумуштуулар бар. Окумуштууларыбыз ушунчалык көп, статистиканы карай турган болсоң, бизде илим билим дүркүрөп өнүгүп аткандай болот. Ой, философиядан бир жылда мынча кандидат наук чыгыптыр, математикадан мынча болуптур, медицинадан мынча болуптур деп тим эле баягы мындай ойлоп табуучулар, илимпоздор тынбай эле бир нерселерди ойлоп таап чыгарып аткандай көрүнөт. Ал статистикада, ал кагазда. Анан дагы бир кемчилик. Кечээ мен Кытайдан жүк алып келип, Кыргызстанда байысаңар болот экен, Goldmark деген бир компания бар экен. Ошол силерге котормочудан, жана башкадан, жүктү табуудан, сүйлөшүүдөн, ошол алынган жүктү кайра мындай текшерип алуудан жардам берет экен, ошодон алып келип байысаңар болот экен десем, комментарий жазышыптыр, ыдырыс. Бизде качан өндүрүш болот? Биз дайым Кытай, Орусиядан иштеп келип, Кытайдын товарын сатып алып эле, анан тапкан акчабызды Кытайга берип, башкага берип жүрө беребизби деп атышат. Ал туура суроо. Эми ошого мен азыр жооп берейин деп келдим. Бул Кыргызстандагы Маткасымов деген завод. Маткасымов деген бул мындай. Завод чыгарбаган нерселерди заводской кылып чыгарган завод. Кыргызстандын келечектеги Икеясы. Анан ошол Маткасымов мына өзүнө монондой кылып, жанагы велосипед койгонго өзүнчө контейнер жасаптыр, монондой өзүнчө жай. Ага монондой кылып Кыргызстандын картасын түшүрүптүр. Мына жака велосипедтин эмесин түшүп чегериптир. Кыскасы ушинтип бул өзүнүн баалуулуктары бар экен, ошол баалуулуктарын акырындан ишке ашырып атыптыр. Азыр дүйнөдө көп заводдор банкрот болуп жабылып атат. А бирок Кыргызстанда бир завод түптөлүп, андан ары чоңоюп, азыр өзүнүн мурунку көлөмүнөн 3 эсеге чоң болгон атыптыр. Эми ошол Маткасымов заводуна келдим азыр. Азыр мен ошол Маткасымов заводу менен көргөзөйүн, себеби бул сөздөрдү мен бекер айткан жокмун. Биринчиден, мындай тала, ошондой тикенек баскан талага азыр завод ачылып, ушул жерде 150дөн ашык адам иштеп атат. Жылына 20 миллиондон ашык салык төлөп атат. 100дөн ашык товардын түрүн чыгарат экен. Анан мен жөн гана ошо Кыргызда дагы ушундай бар экен, Кыргыздын дагы ушундай сыймыгы бар деп ошону сиздерге көргөзүп бергим келип атат, тааныштыргым келип атат. Бизде деле сыймыктанар, кубанар, ушундайыбыз бар экен деп мындай бир демибизге дем кошулуп кала турган мисал жок эмес, ал бар. Азыр ошол Маткасымов заводуна келдик. Ал завод кандай завод? Анын масштабы канчалык? Сыймыктанса болобу, болбойбу, ошону көргөзүп берейин. Салам алейкум. Саламат, кандайсың? Жаксыңбы? Саламатсыздарбы? Маткасымов деген ушул жигит, атын айтпай турайын, атын өзүңөр табасыңар. Себеби элдин бардыгы Маткасымов деп билишет. Маткасымов дегенди угушкан бардыгы, же бир антеннаңды көргөн, же сен баягы эмеңди көргөн, жанагы сушилкаңды. Бирок ушул баланын балабы, кишиби, бар кишиби, жок кишиби, анын атын эч ким билбейт да. Ошон үчүн мен атын аягына чейин айтпай турайын. Азыр мен байкашымча сен биринчи продукцияң ушул болгон, Ооба, 2016-жылы Кыргызстан Санарипке өткөндө Аламедин базарда антенна негизи Кытайдын антенналарын сатчумун. Анан ошондо бирди жасап көрүп, анан сатса болот экен деп анан көбөйтүп ошодон баштаганбыз да. Мен ошону айтам да. Биз 90-жылдары
жанагы айылдарда рекорд деген телевизорлор бар эле. Ал кезде кытайлардын жанагы жинлипи деген телевизор болот эле. Ал али келе элек болчу. Кыргыздыга көп тарай элек болчу. Анан жанагы СССРден калган телевизорго антенна жасаш ушунчалык кыйын эле. СССРдин телевизору да оор эле, бир 20 килограмм болсо керек эле, 15-20 килограмм. Анан анын антеннасы андан оор болот эле. Антенна кадимкидей бир проблема болот эле да. Билесиңби ошолорду? Биздин мындай антенна жасатыш үчүн бир баягы эски раскладушканын каркастарын чыгарып алып, анан андан бирдеме жасап, анан ага өзүң жасайын десең болбой, анан айылдагы ар бир айылда өзү бир эме болот, бир уста болот. Ал сөзсүз ичет. Анан анын артынан кубалайсың, суранасың, ал келбейт, анан арагын алып келесиң, акчасын төлөйсүң, ошентип жалынып, жалбарып, атаң жакшы, энең жакшы деп атып, анан баягы антенна жасатасың. Жасатсаң, ал антеннанын бул жагы 1 метр, бул жагы 1,5 метр болгон бир 2,5-3 метрлик чоң калдайган бир эме болот, бир 5-6 эмелүү. Өзүнүн ичине смап куюп коет бир. Ошондой бирдемелерди кылат. Ооба. Анан аны мунондой болгон чоң бир эме түркүккө тургузбасаң, ал болбойт баягы. Ал турбайт. Анан аны 2-3 чоң киши эме кылып, аны тургузуп, аны бир нерсеге байлап, кыскасы аны чыгарып алып, анан бур, дагы бур, бурер деп анан кыйкырып, болду токтот деп ошентип атып, анан ар бир каналды ошентип текшерип, анан баягы телевизордон баягы Өзбекстан, Кыргызстан, ОРТ көргөзүп калса бактылуу болот элек. Кийин баягы Кытайдын эмелери чыкты, антенналары чыкты. Кичинекей мынчалык. Ошол чыкканда сүйүнгөнбүз. Жакшы экен ушул деп. Бирок 300 сом, 400 сом болсо керек эле ошо маалда. Бирок аябай эме ушундай көпөлөктөй болгон калдыңдаган жеңил. Анан ал 3 ай, 4 айда бир катуураак шамал болсо дагы жок болот. Сынып калат. Анан кийин ошол маалда бир маалдарда ошол эме чыкты. Муну чыкты. Катуу, чакан. Муну бир аял деле бир нерсеге керек болсо мына жерден илдирип туруп бир алмага же өрүккө илип койсо да иштей бере турган. Ушундай болуп ушул чыкты. Чыккандан кийин астында Маткасымов деген жазуусу бар. Кыргызстандан чыгып атат деп. Мен Кыргызстанда Кытайдын өндүрүшүн көчүгүнө тээп кууп чыккан өндүрүштөрдүн бирөөсү ушул деп эсептейм. То есть сен кууп чыктың да мындай алгандачы. Бир товарын. Анан мен азыр айтат элем, Кыргыздан ар бир кыргыз Кытайдын же чет өлкөнүн бирден товарын бирден кыргыз ушинтип көчкө тээп кууп чыкканга жарай турган болсо, анда биз аябай кубаттуу эле мамлекет болот элек. Негизи 2016-жылы ушундай антенна менен алек болдук. Сиз айткандай базарда иштечүмүн. Мындай Кытайдын антенналары бар болчу, 6 айга жетпей эле элдер жаңысын бер деп эле алып келип эскисин таштап, мындай уже мындай недовольный болуп, жаңысын алып кетет эле да. Ошондо түшүнгөм, мындай билинбей эле азыраактан акчасын алып атып эле кыргыздык ыйла мындай бир китайский товарлар акчасын кедей кыла берет экен да. Ошондо жасап чыктык башында. Башында 300 сом, 250 сомдон саттык. Ошондо мындай бир адамдардын мындай бир 5 жыл, 3 жыл ушундай бир иштеп спокойно 5 жыл мурун койгон антенналар дагы деле иштеп атат дегендер бар да. Анан алкыш уктуңбу ошентип? Мындай. Адамдар рахмат айтыштыбы? Көп жазат, негизи колдогон эл болот экен да. Ошо башында мындай эмес эле да, мындай жөнөкөй эле бир ийилген коюшу баланыкын алып коеюнчу мындай эптеп аракет кылып жасаптыр деп, анан кийин ана антеннаң жакшы эле тартып атат деп айтышат. Анан кийин немелер да жазды, дагы деле иштеп атат антенна депчи. Анан 20-жыл болуп калды. 2016-дан 20-га чейин ошо 5 миллиондой антенна сатыппыз общий. Крупно серийный производство болуп, мындай тез иштешти, тез неме кылышты, үйрөнүп алыппыз да. Анан 20-жылы резко бар жок токтоп жабылганда, четте карап турбайлы деп, мындай ковид буюмдарын жасап, анан муну менен өзүнчө бир дагы чыктык, санитайзер. Муну менен биринчи жолу экспортко чыгып, анан антеннадан башка деле дүйнө бар турбай деп түшүндүк да. Анан экөө тең антенна деле ковиддеги мындай бир дары дармектин
буюмдары убактылуу эле экенин түшүндүк. Анан ошо 22-жылы үй тиричилик буюмдарына өтүп кеттик. Бир Европага барып келип, IKEA деген бир компанияны көрүп калдым. Булар да. Ооба. Ал Европа үчүн мындай бир аябай жакшылык кылып аткан эле бир компания экен деп түшүндүм, IKEA деген. Жөнөкөй эле бир темирди ийип, бүгүп эле целый шкафтын ордуна, целый дагы биз көнүп калган мебелдин ордуна мындай жеңил эле мебелдер менен адам өзүнө ыңгайлуулук жаратат экен, арзан болот экен, сапаттуу болот экен. Үйдөгү негизги баалуулук бул үй бүлө деген маанини мындай бир чагылдырган компания экен да IKEA деген. Анан Орто Азиянын ошондой бир IKEAсы болгум келип эле, ошол нерсе жүрөккө жатып калып эле, ошонун ойдон аракеттебиз да буюрса. Азыр мен билишиме караганда 100дөн ашык товарды чыгарып атасыңарбы, товардын түрүн? Ошонун ичинде азыр эң популярдуулар кайсыл? Ушуларбы? Ошо жана сиз айткан сушилканын түрлөрү, гладильный үтүктөөчү тактанын түрлөрү, ооба. Азыр мисалы мыналар азыр кыргыздын тойлорунда аябай популярдуу болуп атат менимче. Кайсыл тойго барсаң, жанагы би конкурс же башка ушундай конкурстарды чыгарып, ушундан белек кылышат, мындан белек кылышат, ар түрдүү. Өзү Кытай бизди көп эле жолу тоногон, ачыгын айталы. Көйнөк беришет. Ал көйнөктүн жакасы бар. Жакасынан карасаң 33-чү, 42-чи, 54-чү деген мындай жакшы эле чоң эле киши кие турган көйнөктөй көрүнөт. Баягыны атсаң эле аркасы бир жаш балага дагы баягы ымыркайга араңбатат ошол, Бир 50дөгү кишиге деген размердин көйнөгүн алсаң, жакасы 50дөгү кишиники. Кийип көрөйүн десең, ал бир ымыркай, 6 айлык баланын көйнөгүндөй. Эми ушинтип Кытай кыйла акча тапты да, Кытайды кыйла бутуна тургуздук ошентип. Базарда иштеген үчүн түшүнүп калдым да, Кытайдан келген буюмдар башында мындай бизде эми импортерлор бар да, барып туруп эле Кытайга мага арзаныраак кылып бер дей берет, азырынак кылып бер дей берет, анан бир кагазга окшогон эле бир нерседен жасап бере баштайт. Сыртында главный сүрөтү турса болду депчи. Анан ал базарларда сиз айткандай кийилбеген көйнөктөй эле сатыла баштайт. Анан бир жолу алып көрөт, бир 2-3 айда эле бузулуп калып, кайра жаңысын алып, жана тефальдар, дагы толтура ошондой китайский буюмдар бар. Билинбегени менен узак мөөнөттө кыйла көп акчаны көп алып коет экен. Адамдын акчасы кете берет экен, тынымсыз кете берет экен. Анан биз ошол нерсени мындай жакшыраак бир колдонгондон кийин 3 жыл, 5 жыл кызмат кыла тургандай бир буюмдарды жасап атабыз бу жердечи. Анан бул жаңы тармак болгон үчүн биз үчүн үйрөнүп атабыз да, күндө үйрөнөбүз. Оборудованияларды, ар түрдүү оборудованияларды алып келебиз. Азыр мисалы мыналарыңар чындап эле сонун буюм болду да азырчы. Кыргызды кыйла жанагы жашоосун жеңилдеткен. Булар, мисалы кир жайганга булар, кийим үтүктөгөнгө булар, анан бут кийим койгонго мына эмне? Бул жана кир салгычтар. Кир салгыч, булар жанагындай кирлерди бүткөндөн кийин үтүктөп илип койгоч шкафтын ордуна. Эми азыр ушуну сен чыгарып алсаң, ушуну деп дагы акча Кытайга кетет эле да азырчы. Кимдир бирөөгө, бир жат бирөөгө кетмек да. Азыр сенин бир эмен кызматың кыргыздын акчасын ушул жерде калтырып, анан ушул жердеги ушуну чыгарган кишилерге айлыкты берип, андан артканын жанагы салыкка төлөп, ушинтип атасың да мындай болгондо. Бул ушул да эми негизи мындай ар бир баягы мен патриотмун деп көбүнчө бизде патриот боло бергендер бар го, ошол патриоттуулук ушул эле го дейм да. Эми жөн эле көчөгө чыгып эле кыргыздар улуу эл болгон экен дей бербей. Мынандай улуулуктун бир белгиси азыркы замандагы улуулук бул ушундай бир өндүрүш чыгаруу. Кыргыздын акчасын кыргызга алып берүү. Кыргыздын акчасын кыргыз Орусиядан таап келген, чет өлкөдөн таап келген акчаны кайра кыргызга берүү. Же болбосо андан артканын кыргыздын бюджетине салып берүү. Мындай. Ушинтип сүйлөйлү, туурабы? Мен ошентип эле түшүнөм да эми патриоттуулук эми азыркы замандагы патриоттуулукту. Мультипликативдүү пайда болот экен да, инфраструктура курулат экен, тегерегинде комок пайда болот экен, ушинтип чоңой берет экен. Мен мурда чет өлкөдөгү кинолордон көрчү элем. Завод болот, анан заводдун кожоюну болот. Заводдун кожоюну турган жер мындай бийик болот, анан ушу сыяктуу. Анан мунундай бир четинде
өзүнүн кабинети болот. Анан ошо кабинетинен карап деле мынтип чыгып заводун бир карап коет. Завод тарабында терезеси болот. Анан нары өткөндө дагы, бери өткөндө дагы мынтип отуруп жумушчуларын мынтип карап, кимиси жакшы иштеп атат, кимиси жаман иштеп атат, кимде кандай болуп атат, процесс кандай кетип атат, ошонун баардыгын караган бир ушундай бир архитектуралык бир формат бар. Ал мындай мен көргөн кинолордогу, батыштын кинолорундагы же балким орустарда деле ошондой болчу экен. Мен билбейм. Кыскасы мен аны кинодон көрчүмүн. Азыр кинодон көргөндү мен азыр өз көзүм менен ушу Бишкектен көрүп атам. Ошону көргөзүп койбойлубу? Мына терезени. Аквариум сыяктуу болот экен. Бул бизде барбы жокпу? СССРде колдончу эле же жокпу? Бул мисалы мындай формат. Эми япондордун сөзү бар экен. Муну бир Ала Тоо университетинде сабак берген Жылдызбек деген агай келип кеңеш берген. Биз дагы ойлогонбуз, эми отдельный отурушубуз керек, майдан алысыраак болуп, мындай ак көйнөкчө, мындай бир парковкабыз башка мыналарга аралашпай депчи. Япондордо ушундай көрүнүш бар экен, гемба, именно пайда жаралып аткан жер, мээнет болуп аткан жер ушул жер. Ушун менен мындай мүмкүн болушунча немең болбош керек дегенчи. Ажырымың болбош керек. Керек болсо ошо арасына эле барып отуруп ал деген. Анан менде бу жерде неме жок, рабочий место жок. Мен только басып иштейм. Бардыгы жанагы мектепте классный час деген болот го, окуучулар отурат, мугалимдер жүрөт. Меники ошондой. Басып ар биринин местосунан сүйлөшүү. Жакшы экен да, мисалы мындан карагыла. Мына азыр мисалы карасаңыз мына жакта кайсыл жабдык иштеп атат, кайсыл жабдыктан каяка кантип өтүп атат, ким не жумуш кылып атат, ким жумуш кылбай эле отурат, кимге бир кырсык болуп кете турган болсо, кимге эмне болду, дароо көрүп ошого жараша реакция кылганга абдан жакшы экен да. Процессти мындай алганда баягы пульсун кармап отурат экенсиң, туурабы? Жакшы экен да. Ошону мен кинодон көрчү элем. Мен Кыргызстанда биринчи жолу көрүп атам ушундай форматтагы заводдун архитектурасын. Туура кылган экенсиңер ушунучу. Азыр мынондо жана Бангладештен келген туугандар иштеп атышат. Арасында өзүдүкүлөр иштеп атат. Бирөө ийип атат, бирөө түздөп атат, бирөө жийип атат, бирөө дагы биринде кыркып атат, бирөө кайра курап атат дегендей бардыгы көрүнүп турат экен. Түшүп көрөлү? Бул коопсуздук эрежесин сакташ үчүн кийип алган. Бул кокус шипи болсо, сиз ичинде тартипти билбейсиз да. Сиз көзгө көрүнүп турушуңуз керек. Ошол себептен муну кийгизебиз. Монорду өзүңөр чыгаргансыңар да? Ооба. Мусорду бөлүп чогултабыз. Жок, муну өзүңөр негизи өзүңөр жасап, өзүңөр чыгаргансыңарбы? Ооба. Азыр муну көп эле жерге апарып ушундай койсок болот экен го. Бул бир жагынан адамды тарбиялайт экен да. Айнек буюмдарды буга сал, баягы кагазды буга сал, дагы башканы буга сал, пластикти буга сал деген сыяктуу. Биз өндүрүш болгон үчүн өзүбүз бияка салып койгон пластикти кайра майдалап эле кайра деталь кылып салабыз. Бизге экономически выгодно. Жок, негизи элге ушундай кое турган болсок, эл деле ушуну көрүп, бул жака айнек салыш керек экен, мына жака кагаз салыш керек экен деп, мындай кичине болсо дагы элге менталдык бир тарбия болобу дейм да. Болот экен, ооба. Мунулорду кыркылган даяркы элеби же өзүңөр кыркасыңарбы? Чоң рулон болуп келет, 5 тонналык, 10 тонналык. Биринчи бөлүп алабыз. Мунун ар бирин монтип кесип чыгасыңар. Анан ары жактан турба кылып кесип чыгарабыз. Азыр бул эмне болот азыр? Турба кылабыз, жүрүңүз көрсөтүп берем. Буга жүктөлөт рулондор. Мындан распаковка болуп, турба болуп бүтөт башынан. Анан биякта бир 18 түрдүү форма бар. Тоголок, 4 бурчтук, жанагындай бир жагы тоголок, бир жагы 4 бурчтук болгон түрдүү турбаларды 18 түрдүү турба чыгарабыз. Ушул шапалактай антеннадан ушундай завод түптөсө болобу экен? Пирожки сатып, чоң ресторан курса болобу экен дегендей айтып атасыз да. Ооба. Болот экен. Нарактан лента болуп кыркылып аткан неме мына жерге келип турба болуп түшөт экен да. Жыйылып. Сушилканын буттары бул. Анан ийилип сушилка болот. Эгер
сыртқа трубада чыгарабыз башка өндүрүүчүлөргө. Ал могул заслонка көтөрүлүп ары чыгып кетет. Ал жакта труба жыйылып. Мындан алынып бияка жыйылат ана. Муну даяр сатып алгандан көрө өзүңөр жасаганыңар жакшы экен да ошондо, э? Даяр сатпайт мындай трубаларды. Труба стройкага керектүү гана чоң трубаларды сатат. А биз өзүбүзгө мындай үй тиричилик буюмдарына атай өзү жасашыбыз керек. Мындай тонкий трубалар сатпайт. Бул бул жердеги жабдыктардын баасы канча жалпы баасы? $300,000, $150,000. Общий заводто 2 миллиондон ашык именно оборудованияга салынган доллар менен. То есть азыр баягы мынандай рулон келет. Ооба. Анан аны мынчадан кыркып чыгасыңар. Ооба. Анан аны наркы жака салып, анан айлантканда монтип кичинекей труба болуп чыгат. Ооба. Кыркылып. Ооба, бул эң башкы этабы, бир процесси. Анан ошо темирди ийебиз, чабабыз, бүгөбүз, ширетебиз, боёйбуз, анан упаковкага салабыз. Мындайча айтканда 88 сомдон темир алабыз, анан 200 сомдон сатабыз да. Баягы картошка кылып эле сата бербей, аны баягы шорпа кылып, кесеге куюп сатабыз дегендей экен да. Азыр мына бир жолу ошол жактан жөн эле түрүлүп чыкпастан, дароо сваркада болуп чыгат экен да мына жактан. Ооба, могул жагында сварка болуп атат. Мына жакта. Бул бесшовный болот, мындай колго илинбей тургандай болуп. Краскадан кийин билинбей калат да. Анан бул жактан ийет, туугандарды иштетип атабыз. Негизи азыркы учурда бүт мындай квалификационный эмес жумуштарды ушул чет өлкөлүктөр жакшы кылып атат да. Биздин мекендештер только квалификационный жумушту гана үйрөнүш керек жакынкы келечекте деп түшүнүп калдым. Ошону биздин эл түшүнүп, анан ошого жараша амбиция күтүп, ошого жараша мындай үйрөнсө жакшы болот эле да. Азыр бизде көпчүлүк ушу Бангладештерден жумуш талашып атпайбы? Мен айтат элем, ошого бергиле ошо Бангладешке, андан чоңураак нерселерди ойлонгула, андан чоңураак нерселерди кыялдангыла дейт элем да. Бизде ошондой инженердик кесиптерди биз мындай болуп чыгат экен да. Ооба. Биз сырттан мисалы күнүнө $100, $200 төлөй турган инженерлерди чакырып келебиз. Биздин мекендештер ошолорду үйрөнсө болот мисалы. Бул жакта жыйылып мондой немеге иреттелип коюлган полный заявка на производство. Мисалы трехэтажный сушилка керемет 100 штук дейт. Но 100 штуктун комплекти экен. Мунун ичинде бүт мындай конструкторский документациялары бүт немелери көрсөтүлгөн. Мондой продукция болот. Анан бул көбүнчө экспортко кетет. Каяка кетет? Казакстан, анан Россияга. Сонунго. Мен мындай заводдун ичине биринчи жолу киришим. Негизи ушул мен бир нерсени түшүнөм да, базарда жүргөндө любой эле жумушту мындай система койбой эле иштей берсе болот экен. Бирок бир белгилүү акылың жеткен деңгээлге жетет экенсиң, андан ары өсө албайт экенсиң да. Мага окшогон цехтер көп аябай. Бирок система болбогон үчүн өнүгө албайт. Мисалы 100 продукция. Бүгүн могул 10 продукция, эртең бул 10 продукция десе, мындай эч кимдин башы оорубайт. Алат жасап кете берет. Бул базардан үйрөнгөн бир өнөр болду. Мурда соодада жүргөн экенсиң да? Ооба. Муналардын ичинде жалаң булар сварочный сектор окшойт, а? Булар сварочный посттор. Ар биринде аттар жазылып турат. Полный оплата сдельный. Адамдар Канча даана чыгарса ошого акча төлөнөт. Ооба. Сапатын көзөмөлдөп аласыңар. Бизде мындай не принимай деген принцип бар.
Бул жасаса бул кабыл албайт. Бул жасаса аркы кабыл албайт, ушундай. Бирине бири контроль качества. Анан баардыгы өткөрүп жүрсө склад кабыл албайт. Кайра башынан жасап калышат. Склад өткөрүп жүрсө, биз упаковкага жазып койгонбуз. Жакпаса алып келиң деп. Кайра алып алабыз. Мындайча айтканда, начар болсо, мындай кайтарып берип салың дегенчи. Булар эмнелер? Бул жанагындай электрощит азыр стройка сезонунда көбүнчө ушулар менен алек болобуз. Бул жактагы оборудованиялар бул мурун только эле Казакстандан, Россиядан кирген товарлар. Бизди мындай көкпеттешет көбүнчө. Биз бир продукцияны тандасак, мындай пайда калбаса деле иштеп жүрүп, акыры баягы импортерлор менен күрөшүп жүрүп, акыры рынокто алып, анан неме боло баштайт да, оборот боло баштайт. Азыр электрощит тармагы уже полный Казакстан, Кыргызстан импорт токтогон. Казакстан, Россиядан импорт токтогон. Бул тармактар только мындай Бир силердин продукцияңар калды. Массовый болгон боюнча. Аларда бир-эки аракет кылып көрөт. Аларды өтпөй эле мына жакта келип туруп калган болсо, алар жөнөтүш үчүн кереги жок экен деп калат экен анда. Ошондой. Эми өздөрүнүн өндүрүшү бар. Келгиче биз батыраак, биз арзаныраак, биз өзгөртүп, биз дагы бир жаңы нерселердин кошуп, өзүбүз жеткирип берип, массаж кылып берип жүрүп атабыз да. Бул жакта тоже оборудованиялар бар. Бул жанагы тазалыкка жарай турган бак евроконтейнерлер. Мына жерден жаңы сатып алынган немелерге, машиналарга мына жерден көтөрүп, оодарат. Өзүнө жүктөп алат. Буларды биздин эмелер кандай кабыл алып атат? Азыр шаардагы тургандар силердикиби ошондо? Бирок анда маткасыл дегенди көрбөйм да мен. Биз бул тармакка жаңы кирип атабыз. Өзүбүз испытания кылып, бүт стандарттардан өтүп, сертификаттарды алып, видеолорду көрсөтөбүз. Кийин мындай бир машиналарды 7 жолу чакырып испытания кылдык да. Бирок биз крупный сата элекпиз. Биз только частниктерге сатабыз. Частниктерге керек бекен? Строительный компаниялар өздөрү коет экен да. 1ден, 2ден, 4төн алышат. Кафелер, мисалы, чоң кафелер, урун алгандан көрө деп ушуну алат. ГОСТо бул биз чоң сата элекпиз. Себептери ар түрдүү. Биз 1-2 жол тендерлерге катышып көрдүк. Ал жакта калыптанып калган башка компаниялар бардай. Бирок алардын сапаты эми акырындык менен буюрса биз өзүбүздүн көрсөтүп, эми алардын жанында биздин уруналар мындай бир жаңы жөнөкөй эле темир болбосо, бирок именно адамдын аты жазылып жооп берем деп чыккан үчүн мен оюмча баары бизге келет акырындык менен. Бул заң баспайбы? Ки заң баспай турган болобу? Бул боелот. Бул биринчи грунтовка болот, анан боелот. Полный жанагындай. Бул канча жылга кепилдик берсе болот эми? 5 жыл. 5 жыл. 5 жылдын ичинде бузулуп калса оңдоп бересиңер. Баягы буттарын ач. Буттарын өздөрү тагышат. Өздөрү тагат. Калаган өздөрүнүн мындай бир калаган немесин тагышат. Анын роликтери барбы силерде? Бар. Каласа коюп беребиз. Мына жактан даярдалгандар бул жерден краска болот. Ооба, сварка жана труба, мына труба. Анан аны ийип, моолорун сваркалап, моолорун тешип, анан ар жактан жууп келет, жууп, кургатып, анан краска чачылат. Красканы дагы полный роботтор чачат. Анан моол печканын ичине киргенде печканын ичи 200 градус ысык. Аяктан бышып уже мындай. То есть азыр мынау жугат колго, мынау колго жукпайт. Ооба, бул порошок. Порошок. Бул бетине жанагындай кадимкидей пластмасса болуп катып калат. Так, азыр бул жактан чыккандан кийин бул жакта жанагы
куралат окшойт да бири менен. Бул жер топтоо, таңгактоо бөлүмү, сборочный, упаковочный. Бул жакта эң акырында мындай уже коробкага салынат ошол эле сушилкалар. Ошо азыр Казакстанга кеткенге даярдалган. Ошондо бир коробкада канчадан болуп атат? 5. 5тен. Ооба. Коробкада 5тен. Мыналар дагы бар турбайбы мыналар? Шаарга коюлуп атабы ушулар? Ооба. Биздин шаарга? Ооба. Жакшы эле алып атышабы? Жакшы, азыр эми үйрөнүп атышат. Биз баштаган продукциялар бир жыл эртерээк башталып атканбыз да, 1 жылдан кийин спрос башталат экен. Ал сортировочный урналар эми спрос боло баштады. Муну биз 1 жылдан бери сатабыз, чыгарабыз да. Бул Казакстан башка жака бул дагы кетип атабы же? Бул көлгө кетет. Көлгө? Көлгө. Мындай кыскалар дагы болот экен да, вешилканын. Бул кимдер үчүн болуп калат? Жок, бул бири-бирине куралабы? Куралат. Бул жак склад готовых продукций. Эң акырында бул жерге жыйылат. Анан бул жактан уже экспортко даярдалат. Топтоп туруп, анан негизи эле өндүрүштө мындай тынымсыз эле чыгара албайбыз да. Бир продукцияны жасап, көбүрөөк жасап коюп, анан дагы башка перенастройка кылып, дагы башка продукция жасап, ошон үчүн көп-көптөн кармап жыйышыбыз керек да. Канча метр мунун бийиктиги азыр? 8 метр. 8 метрге чейин ошол 8 метрдин мындай алганда баягы кыргызда допоталка деп коебуз го, ошо допоталка жыйылып атыптыр да. Суулардын шити, газдын шити, электр тогунун шити, кыскасы ошолордун баардыгын өздөрү чыгарып атат. Азыр мурда ушулардын баардыгын биз Казакстандан ушул шитти дагы ушул жөнөкөй темирди биз Казакстандан сатып алчу экенбиз. Анан Орусиядан сатып алчу экенбиз. Азыр эмне болду? Ошолордун баардыгын акырындан теп отуруп, мына муздак экен, мындай кылып өзүбүздүн ата мекендик продукция мынантип даярдалып чыгып атат. Бул чыгып базарга киргенден кийин азыр Казакстан, Орусиянын ушундай продукциялары бизге кирбей калды. Ал токтоду. То есть азыр бир эле жалгыз Маткасымов не кылды? Жалгыз Маткасымов жанагы Кытайдын антенналарын көчкө теп кууп чыкты базардан. Мынау шиттерди, газдын шитин, светтин шитин, токтун шитин, булардын баардыгын Орусия, Казакстандын ушундай шит чыгарган продукцияларын баардыгын көчкө теп, аны да кууп чыкты базардан. Азыр эми булардын баардыгын өзүбүздө чыгып атат. Эми азыр жүрүңүздөр дагы көргөзөйүн. Азыр эми Маткасымов мындай бая таштанды таштоочу контейнерлерди жасап атыптыр. Сапатына кепилдикти өзүм 5 жылга берем деп атат. Өзүм чыгарам деп атат. Мына жерге атымды жазып койдум деп атат. Эгерде бир нерсе боло турган болсо, заводум ушул жерде турат деп атат. Дарегим ушул жерде турат деп атат. Эгерде дооматыңар болсо, наразычылыгыңар болсо, ыраазычылыгыңар болсо, ушул заводко келип туруп, айта турган болсоңор баардыгы кабыл алынат деп атат. Эгерде наразы болсоңуз, сапат андай экен десеңиз, ушундай экен, кечирим сурайбыз деп туруп, кайрадан жакшылап жасап бергенге биз даярбыз деп атат. Эгерде сапаты жакшы экен, рахматымды айтып коеюн десеңиз, Кудай жалгасын деп, ошол рахматты кабыл алып койгонго дагы даярмын деп атат. Эгерде ошол товарың такыр жакпай калды, мунун бузук экен, бизге белгилүү болуп калган сөз бар. Заводской брак экен десең, заводко кайрадан алып, жаңысын кайрадан сага жеткирип берем деп атат. Кайрадан тапшырып берем деп атат. Андан эгерде мына жерин бир аз мындай кылып койсоң болот экен, ошол бизге ыңгайлуу болот экен. Мына жерин бир аз мындай кылып койсоң болот экен десең, аны да кылып берем деп атат. Кыскасы, мен эми бир Кытай эмесмин, же тилиң жетпеген, же үнүң жетпеген, же өзүңдүн бутуң жетпеген жерде эмесмин деп атат. Бул мен мына Кыргызстанда, Бишкекте турамын, заводум ушул жерде. Дооматың болсо келсең, ар кандай доомат кабыл алынат, ар кандай сунуш кабыл алынат, ошого жараша оңдоп, түзөтүп беребиз деп атат. Керек болсо алмаштырып беребиз деп атат. Мындай алганда мына мен Маткасымов деп жазып койдум, колумду коюп койдум, мен өзүм сөзүмө жооп беремин деп атат. Мындан артык эмне бар эми? Наркы жактан
краскаланып, кургатылып, сырдалып, анан кийин чыккан буюмдардын бардыгы тетиги жерде топтолот, куралат, бири-бирине кийлигиштирет. Анан даяр продукция болгондон кийин мына жакта өзүнүн жанагы эмблемалары чапталат, кагаздары чапталат, анан коробкалардын ичине салып, таңгактап, анан муну Казакстанга, Орусияга, жана башка жактарга, же болбосо өзүнүн эле Дордой базарга, Кара Суу базарга даярдап, анан чыга берет. Эми Маткасымов деген завод эмне завод бул? Менин оюмча Маткасымов заводу бул заводдон чыкпаган же завод чыгарбаган нерселердин заводу. То есть, мисалы, бардык эле заводдор буга ориентир кыла бербейт. Бардык эле заводдор башка нерселерди чыгаргысы келет. А бул элди карап отуруп, элге эмне зарыл болуп атат? Ошону чыгарам дейт. Мисалы, элге кеңири колдонууда, мисалы, эмнелер зарыл. Мына ошол нерселерди секин-секинден жасап чыгарам дейт. Бирок мунун бир идеясы бар экен. Мен айттым буга. Сен жанагы мебелдердин, эмеректердин майда чүйдө ашык-машык сыяктуу мындай бир комплектующий жанагы фурнитуралары бар. Ошолорду чыгарбайсыңбы? Ошол бизде жок. Мебелшиктер алсын. Анан ошолор сени сатып алып, анан мебель жасасын. Десем айтат, мен дейт, аны кылгым келбейт дейт. Эмнеге десем, мага ошол минимализм жагат деп атат. Мен Икея сыяктуу болгум келет деп атат. Жөнөкөй, арзан, бирок сапаттуу товарларды, мен даяр товарларды чыгарайын, эл ошону колдонсун, эл мага рахмат айтсын дейт. Мен акчанын артынан түшпөймүн, акча үчүн деп бардык нерсени чыгара бербеймин. Мен ошол элге абдан ыңгайлуу, арзан жана сапаттуу нерселер болсун, ошону чыгарам деп атат. Ал жактан даяр чыккан товарлардын бардыгы запас болуп, мына жака таңгакталып, мынантип кабат болуп, анан ушул жака камдалып, жыйыла берет экен. Анан Казакстанга экспортко канча? Мына товардан ушунча коробка. Ушул жерден чыга берет экен. Өзбекстанга ушунча коробка товар чыга берет экен. Россияга ушунча товар чыга берет экен. Дордойго ушунча чыга берет экен. Кыскасы ушундай. Мен эми муну эмнеге айткым келет? Бизде мынага окшогон жөнөкөй тиричилик буюмдарын эл алат. Эл сүйсө, эл ала берет. Элге муну жаман нерсе болсо, аны мактай албайсың. Эгерде жакшы нерсе болсо, аны жамандай албайсың. Эл мунаны сүйгөн болсо, эл ушуну сатып ала берет. А бирок башка бир жагдай бар. Эми бизде ушул бир өндүрүш ушинтип иштеп атса, ушул өндүрүштү кээде колдоп коюу көбүнчө мамлекеттин колунан келет. Ал мамлекеттин күчүндөгү, мамлекеттин ыктыярындагы, мамлекеттин эркиндеги нерсе. Мамлекет ошого бир жагы милдеттүү болсо, экинчи жагынан ал ыктыярдуу болуш керек деп ойлойм. Себеби мындай. Эми буга окшогон нерсени мамлекет албайт. Мамлекетке мунун кереги жок. Кир кургатуучу нерсе. А бирок жанагындай таштанды челектер, мисалы, мунага окшогонду көргөзөйүн сиздерге. Мисалы, мунага окшогон нерселерди, мынандай таштанды челектерди, же болбосо мунага окшогон нерселерди. Азыр ГИК үй куруп атат. ГИК мисалы, жалаң биз ушул өзүбүздүн салык төлөөчүбүз, өзүбүздүн иш берүүчүбүз, өзүбүздүн эл багарыбыз ушул Маткасымовдон ушуларды сатып алалы. Алып кел ошол Маткасымовдон. Айт Маткасымовго, заказды бергиле деп турган жетекчилер болгон болсо, анда Маткасымовдун иши жүрүшөт. Ошону менен катар бир нече үй бүлө ушул жерден айлык алып багыла берет. Бир нече ошол жерден айлык алып иштеп аткан адамдардын соцфондуна акчалар түшө берет. Андан сырткары мына ошолор базарга барып бир нерсе сатып алат, балдарына тамак аш сатып алат, мамлекеттин көзүн карабайт. Ошентип мамлекеттен мындай бир көз карандысызыраак болгон, мамлекеттин колун карай бербеген, мамлекеттен дайыма мага пособие бербей атат, мага жардам бербей атат, мага үй салып бербей атат, мага жер бербей атат деген адамдардын санын мына ушул Маткасымовго окшогондор азайтат. Анан эми мына мисалы мынага окшогондорду. Булар мисалы таштанды челектер. Ушуларды мисалы карап көрүп, сынап көрүп, жактырса алып, жактырбаса мына жерин мынтип бер. Ошондо биз алалы. А мына жагын мындай кылып берсең болот. Ошондо биз алалы деген шартын кое турган болсо, бул ошого жараша дагы иштеп чыгып, дагы оңдоп, дагы жакшыртып, аны дагы кылып берет. Болгону ошол тендер маселелеринде, сатуу алуу маселесинде, мамлекеттик заказдарды кылуу маселесинде мамлекет өзү баягы кимдин ким экенин таанып,
бул өзүбүздүкү, бул өзүбүздүн продукция деп мындай бир колдоп койгондон тартынбаса, анда булардын иши дагы жакшырат. Өзү негизи бизде ушуга окшогон нерсе буга чейин баягы дайым башка жактардан сатып ала берип, чиновниктер арасында дайыма коррупция боло берип, ошол коррупция көндүмгө айланып калганбы? Мисалы азыр ошол азыраак нерсени кымбатыраакка бүтүргөн, арзаныраак нерсени кымбатыраакка сатып алган, азыраак жумушту кымбатыраакка аткарган компаниялардын айынан мына Токмоктун мэри камалды, Кара Балтанын мэри камалды, Бишкектин вице мэри камалды. Азыр дагы ошого окшогон текшерүүлөр болот деп атышат. Бул нерселер эмнени далилдеп атат? Бул нерселер ошо биздеги чиновниктер ким пара берсе, ким жанагы жек жаат болсо, ким жең ичинен бир нерсе узата турган болсо, ошолор менен гана мамиле кылып, ошолордун гана товарын алып, ошолор менен гана мындай ымалага келип, ошолордун гана товарын сатып алып, мамлекеттин акчасын ошолорго берип, кымбат экенине карабай, сапатсыз экенине карабай ушинтип келишкен. Бирок ал нерсе азыр бара акырындап жоюлуш керек деп ойлойм. Эгерде жоюла турган болсо, ошондо ар бир мамлекеттик чиновникте баягы бул биздин товар, бул биздин өндүрүүчү, бул биздин салык төлөөчү, биз аны колдошубуз керек. Акчаны наркыга бербей, мынауга бер. Тетиге бербей, буга бер деген сыяктуу принциптерге акырындан келиш керек деп ойлойм. Мамлекеттик чиновниктер көп учурда биз баягы мамлекеттик чиновниктер менен сүйлөшүп калсаң, эми силер мамлекеттик деңгээлде ой жүгүртпөйсүңөр. Биз мамлекетчилбиз деп калышат. Кудай жалгасын. Эң мамлекетчил эмесиңиздер мен болуп калайын. Эң мамлекетчилдер сиз болуңуздар. Сиздер эле болуңуздар. Ошол мамлекетчил деген, мекенчил деген атты сиздер алыңыздар. Бирок ошол атка, ошол наамга сиздер татыктуу болушуңуздар керек деп ойлойм. Анан ошого окшогон өзүбүздүн өндүрүштү колдоо керек деп отурам. Жөнөкөй элдин маселесине келгенде, мынауга окшогон баягы кийим үтүктөөчү тактай, же болбосо мынауга окшогон кийимдерди кургатуучу, мынауга окшогон сеткаларды эл өзү ала берет. Буларды сатуу жагынан Маткасымов заводу азыр рекламага муктаж болбой эле калыптыр. Тойго барсаң деле Маткасымовдун буюмдары, базарга барсаң деле Маткасымовдун буюмдары, бирөөнүн үйүнө кирсең деле Маткасымовдун буюмдары, карасаң бирөөдө Маткасымовдун жанагы бут чечкичи турат, бирөөдө Маткасымовдун кийим илгичи турат, дагы бирөөдө Маткасымовдун жанагы күзгүсү турат, дагы бирөөдө Маткасымовдун кийим үтүктөгөн тактайы турат. Кыскасы Маткасымовдун продукциялары элге жетип калыптыр, элге жетиптир. Эл муну сүйүп, эл буга үйрөнүп, көнүп, бул өзүбүздүн Маткасымов деп азыр кабыл алып калышыптыр. Азыр Маткасымов ким десең, жанагы сушилка чыгарганбы деп тааныйт. Маткасымов деген ким десең, ал баягы антенна чыгарган дейт. Балким өзүн көрбөгөн болушу мүмкүн. Балким өзү жөнүндө укпаган болушу мүмкүн. Маткасымовдун атын дагы билбеген болушуңуздар мүмкүн. Бирок анын продукциясын кыргыз көрүптүр. Кыргыз кабыл алыптыр, кыргыз аны сүйүптүр. Бирок эми маселе, булар азыр айтып атышат. Ушул заводдо эми азыр мынау сурасам, жанагы көргөзгөн жабдыктардын жалпы баасы $2 миллион жабдык экен. Эми $2 миллион. Элестетиңиздер, бул канча акча? Бул азыр ушул эле заводдун кредит алып, арзан кредитти алып мамлекеттик. Муну дагы 3 эсеге чоңойтом деп атат. Өндүрүмдүүлүктү, көлөмдүн масштабын, товарлардын түрүнүн санын, көптүрдүүлүгүн. Андан сырткары бул жерде иштеген адамдардын, анан бул жерден төлөнө турган салыктын көлөмүн мен 3 эсеге көтөрөм деп аттанып алыптыр. Кудай жалгасын деп атам. Бул ошондой чоңое турган болсо, бул Кыргызстандагы Шоро сыяктуу, дагы кайсыл ушул сыяктуу, муну көрдүңүздөрбү? Мисалы мына бизден ошол чет өлкөгө чыккан мындай сыймыктана турган компания десең, ошол Шоро эске келет. Болду. Башкасын эстей албайсың. Бул азыр Маткасымов ошондой баягы чет өлкөлөрдү багындырган Кыргызстандын базарын башка чет өлкөлүк импорттон коргоп ала турган, коргоп бере турган бир чоң өндүрүштөрдүн дагы бирөөсү ушул болот. Бирөөү бул экинин бири болгон турат азыр. Бирөөсү ошол Шоро боло турган болсо, экинчиси Маткасымов болгон турат. Мына ошого жакындап келатат. Ушундай туугандар. Мына айтасыңар.
ыдырыс, биз качанга чейин бирөөнүкүн сатып алып жүрө беребиз, качанга чейин биздин акча Кытайга кете берет дейсиздер. Мына акчабыз Кытайга кетпей өзүбүздө кала турган, өзүбүздүн ичибизде айлана турган, акчабыз өзүбүздүн ичинде циркуляция боло турган деңгээлге мына жетип келе атабыз. Секин-секинден. Ушундай көп жерлерде заводдор азыр банкрот болуп жабылып атат. Кытайда деле ошондой проблемалар бар. А бирок Маткасымов азыр банкрот болмок тургай, бул тескерисинче өсүп атат, өнүгүп атат, көбөйүп атат. Эми бул дагы андан дагы чоңоюш үчүн кээде айрым бир жасалма жолдорду да кылып коюш керек деп ойлойм. Мисалы, Кытай кандай кылат? Кытай эгерде бирөө завод ачам десе, арзан жер берет. 3 эсе, 4 эсе, 5 эсе арзандатып берет жерлерди. Андан сырткары, эгерде бирөө завод ачкан болсо, арзан судаларды, арзан кредиттерди берет. Мамлекеттик заказдарды берет. Эгерде чет өлкөгө экспорт кыла турган болсо, андан кайтып түшө турган НДС акчасын 2-3 күнүн ичинде өндүрүшчүнү көп күттүрбөй, батыраак кайтарып берет. Кээ бир иштерине банктар өздөрү кепил болуп, ошол кепилдикти мойнуна алып берет өздөрү. Мисалы, Кытайдан дагы бир мисал, эми ырас Кытайдын дуурай турган болсок, мен дагы бир жолу айткым келет, мурда дагы айткан элем. Кытайда мындай экен. Саясий эркиндикти эч кимге бербептир. Ал Кытайды диктатуралык өлкө деп ойлойбуз. Авторитардык өлкө дейбиз. Макул дейбиз. Ал саясий эркиндикти чында эле эч кимге бербептир. Бирок ошол эле учурда экономикалык эркиндикти элдерине чексиз бериптир, ченебей бериптир. Болушунча бериптир. Эл эмнени кааласа ошону кылат экен. Бизде дагы эгерде кылсак, Кытайды туурасак. Мына силер эч ким мындай бийликти сындабагыла. Сындасаңар барып камап коем дей турган болсок, макул. Ага дагы макул. Бирок жок дегенде эркиндикти мынага окшогон ишкерлерге болгон колдоону анда ченебей көрсөтүш керек деп ойлойм. Кытайды туурасак, анда до конца туурашыбыз керек анда. Мен ошентип чакырат элем. Азыркы биздин жетекчиликти. Кытайды туурасак, анда до конца туурайлы. Кытайдагыдай тартипти алып келели. Кытайдагыдай ишкердик эркиндигин алып келели. Кытайдагыдай ишкерлерге болгон колдоону алып келели. Мисалы, Кытайда дагы бир нерсени мен өз көзүм менен көргөн нерсени айтып берейин. Эгерде айыл чарба продукцияларын ташып жөнөгөн жүк ташуучу машина жолго чыга турган болсо, Кытайда ошол баягы акы төлөнүүчү жолдон жүрө турган болсо, андан бир тыйын албайт экен. Бул ошол кичинекей болсо дагы атайын ошого бир саясат иштелип чыгып, ушундай кыласыңар, ушундай кылганга милдеттүүсүңөр, муну аткарганга милдеттүүсүңөр деп ошентип жообону чыгарып, кабыл алып, ошол аткаруучуларга ошол жолду көзөмөлдөгөнгө, гаисине жана башкасына колуна карматып, көзүнө мынтип сайып коет экен. И ошол аткарылат экен. И бизде дагы ошондой болуш керек деп ойлойм, жок дегенде. Өзүбүздүн продукциябы, өзүбүздүкү деген болсо, алгыла деп туруп, ошол өзүбүздүкүнү алганга мүмкүн болушунча шартты түзүшүбүз керек деп ойлойм. Анткени бул ушул Маткасымов, менин оюмча жакында бул не болот? Жакында эң чоң компания болот. Болгондо дагы бул Кыргыздын келечектеги Икеясы болот. Мен айтат элем азыркы заводдун ушул турушун көрүп. Ушул Маткасымов компаниясын. Кыргыздын Икеясы түптөлүп келе атат экен дейт эле. Анткени бул завод баягы анча-мынча заводдор чыгарбаган нерсени, анча-мынча заводдордун оюна келбеген нерсени ойлоп, чыгарбаган нерсени ушул жерде жасап чыгарат. Маткасымов бул Кыргыздын эң башкы устасы дейт элем. Мындайларды колдошкана керек. Дагы бир нерсени айткым келет. Мен жана башында айттым. Баягы жерлер жөнүндө айттым. Ошондой жерлерди адамдар ушул участка кылып эле бөлүп алайын дешет. Жок, туугандар. Участка кылып бөлгөнгө шашпайлы. Тоого чык, какырга чык. Керек болсо жерди берген токтотуп дагы коюш керек Кыргызстанда. Берсең мына Акталага бар, ошо Акталадан гана чек берилет, башка жерден чек берилбейт дегенге чейин жетишибиз керек. Турак жайга жерди. А мына шаарлардын ичинен такыр жерди турак жайга деп бөлгөндү токтотуп койсок дагы болот. А бирок мындай жерлерди эмне кылышыбыз керек? Бош жерлерди. Тикен басып жаткан жерлерди. Аны мына Маткасымовго окшогон өндүрүштөргө ченебей беришибиз керек. Мына сага арзандатып беребиз деп бериш керек. И кийим эгерде кайсы бир мэр, кайсы бир айыл өкмөтү, кайсы бир чиновник жерди өндүрүшчүгө өтө арзандатып берген болсо, ошол мэр сыйланыш керек акыры. Ошол мэр азыр бизде мындай болуп атпайбы? Мисалы, Ошто бир жолу бирөө фабрика ачам десе, кайсы бир мэр ошого жер бериптир. Берсе, кийинки мэр келди, прокуратура келип туруп,
мурунку мэрге иш козгоду. Сен эмне үчүн бул жерди мынау заводко сен арзан берип койдуң деп. Айланайын, аны арзан бериш керек да анычы. Анан баягы иш козголуп, жерди сатып алган фирма. Ал анан кайрадан дагы акча төлөдү. Ага ашыкча жүк болду. Эртең кичине сабыр кылып туруптур айланайын. Ошол жерде эртең могу завод ишке кирип кете турган болсо, ал төлөйт ошол жерди. Ал жерде миңдеген адамды иштетет. Ал жерде миллиондогон продукцияны чыгарат. Миллиондогон сом салыкты төлөйт. Тура тур, кичине сабыр кыл деген киши болгон жок ошондо. Азыр бизде дагы ошол тескери саясат оңгорулуш керек деп ойлойм. Эгерде кайсы бир ишкерге, кайсы бир чиновник жерди арзан кылып ошол өндүрүш үчүн берген болсо, ал мэр ошол чиновник сыйланыш керек деп ойлойм. Ошого барышыбыз керек акыры. Ал бир жагы, анан экинчи жагы. Бизде мен бая бекерден сөздү бая Улуттук илимдер академиясынан баштаган жокмун. Бизде Улуттук илимдер академиясы деген бар. Жалаң чалдар отурат. Бир жерде бир жакшыраак бир илимий бир аргумент сүйлөшпөйт. Илимий бир сунуштарды беришпейт. Элдин көзүн ачпайт. Элди, чиновниктерди, өндүрүштү бир жака багыттабайт. 10 жылдан кийин мындай болот туугандар, ошон үчүн мындай кылышыңар керек дебейт. 30 жылдан кийин мындай болот, ошон үчүн мындай кылыш керек дебейт. Өздөрү бирдеме ойлоп таппайт. Муну илгери Салижан Жигитов айткан. Кыргызстанда окумуштуулардын санын карасаң, абдан илим өнүгүп аткандай көрүнөт деп. Бирок иш жүзүндө кыргыздын бир дагы окумуштуусу тоонун башындагы чабандын ишин жеңилдетип, баягы уйдун кыгын өзү эле алып сыртка чыгарып коюучу электр күрөк ойлоп тапкан жок деп айткан. Ал туура, мен ал сөзүнө азырга чейин кошулам ошол кишинин. Ал кишинин өткөнүнө канча жыл болду, ал сөздү айтканына канча жыл болду. Бирок дагы деле ошол сөз актуалдуу ойдон турат. Бул эмне кылып атат Маткасымов? Ошол баягы окумуштуулар кылбаган нерсени, окумуштуулар баягы кагазга, балким кагазга түшүрсө түшүрүп аткандыр, кайсы бир илимий иштерди. Бул кагазга түшүрбөй атат, ал мына заводко алып келип ошол ойду. Заводдон чыгарып элдин колуна карматып коюп атат. Мынаны ал дагы иштет айланайын деп. Ушундай туугандар. Ойлоп табуучунун ойлоп табуучусу, ошол ойлоп тапкан нерсесин ишке ашыруучусу ушул Маткасымов болуп атат. Ошондуктан ошого окшогон бир өндүрүштөрдү тартканда мен реклама кылып тартамын. Бирок мен бул жолу муну мен реклама кылып тарткан жокмун. Себеби бул Маткасымовдун продукциялары азыр рекламага муктаж болбой калыптыр. Мен мамлекеттик чиновниктерге, мэрлерге, жетекчилерге багыттап тартып атам. Себеби ошолор уксун, ошого жараша кичине бир жыйынтык чыгарсын. Десин. Болбосо айтсын. Эми Ыдырыс дагы бир дөдөрөп бир нерсени сүйлөп койду деп койгула. Сүйлөй берет, сүйлөп жүргөндө сүйлөп койду деп койсоңор деле боло берет. Бирок кулакка илип койсоңуздар, эске алып койсоңуздар, сиздерге ыраазычылык болот эле. Эл тарабынан дагы, ишкерлер тарабынан дагы негизи эле Кыргызстандын өзү үчүн ушул сөздү угуп коюу утук болот деген ойдомун. Мына товарлар жайнайт, ушундай болсун. Бизде ушундай кампасы толо товар, заводу толо адам, заводунун дагы бир кампасы толо сырье, анан кассасы жык толгон акча болгон ушундай өндүрүштөр көбөйө берсин, түптөлө берсин.